Ал абдан жаман киши. Мен билем аны эмне үчүн келген. Драманы Мар Байжиев жазган чыгармадагы үй бүлөнүн бекем болуусун максат кылгандыгы сүрөттөлөт. Спектакль азыркы турмушту чагылдырат. Үйлөнүп байлыкка азгырылып, эки баласын жубайын таштап кеткен адашкан адам тууралуу баяндалат. Бир топ жыл өткөндөн кийин келген учурда балдары кабыл албай коет. Курман Мамытов. Азаткүл Курмановна Мамытова. Азаткүл. Эстегенес. Бул драматург Мар Байжиев бир орду жоголбой турган чоң маселени жазганда, бул деген үй бүлөнүн бекемделиши. Азыркы бизде эң актуалдуу көйгөйлүү маселе ушу үй бүлөлөрдүн бекем болбогондугу да. Ушул темада карап туруп, анан биз ушул адашкан адамды кайрадан иштеп чыксак, балким азыр үй бүлөсүн карабай алыстарга, чет өлкөлөргө кетип аткан ата-энелерге бир түрткү болот беле, ушундай болуп калбайлы деп сактанат беле деген максатта ушундай ойдо кайрадан иштеп чыктык. Сиздердин балдарыңарды бакка ойнотуп, сүт буламыгын берип турса болду кызым. Ролду Барпы театрынын актер-актрисалар ойноду. Мындагы жандуу образ жабыркаган үй бүлөнүн абалын жеткиликтүү ачыктады. Аткаруучулардын чеберчилиги көрүүчүлөрдү зериктирген жок. Бирок акыркы мезгилдерде мына өзүңүздөр байкасаңыздар керек, биздин Жалал Абад шаарынын кичинекей тургундары, биздин Жалал Абад шаарынын мектеп окуучулары, студенттери театрга болгон кызыгуусу бир аз да болсо артып калды. Анткени биз мына өзүңүздөр билесиздер го, ар кандай жанрдагы жакшынакай спектакльдерди коюп атабыз. Студенттер өздөрү келип сурап кетишет, дагы качан болот, качан коесуздар, келип көрөлү деп. Көрүүгө келгендердин көпчүлүгү жаштар экени байкалат. Анткени келечектеги ата-энелерге мындай оор турмуш сабак болушу керек. Бул сценарийде көпчүлүккө үлгү болчу жагы да бар. Бул азыркы коюлуп кеткен адам жашоосунда, мисалы үчүн, көп нерсени бере алды да. Ошол баласы менен кызынын атага болгон, мисалы үчүн, мурун болбой калган меримдери, анан азыркы болгон сезимдери, анын апасы, мисалы үчүн, апасын кечирди, ал экөө кечирбей койду да. Анан мисалы үчүн ошол жашоодо кандай болуш керек экен, ошонун баарын эстетип айтып кетти да. Мисалы үчүн мен өзүмдүн жашоомо көп нерсени ала алдым десем болот. Барпы театры эми спектакль багытын жандантат. Ага суроталап жогорулаганы түрткү болууда. Ал эми адашкан адам аттуу драма мектеп окуучуларга да көрсөтүү пландаштырылууда. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.